Оскар сыйлығына атсалышқан бірінші тасма туралы кеп кылалы. Биздин фильм жайлоого көчүп бараткан жаш үй бүлөнүн окуясы. Негизи ушул сынакка катышып атканда сизден тасма жеңет деп күттүңүз беле? Өзүбүзгө ишене албай кантип эле биз тарых жаратып калдыкпы? Бул сыйлыкты алгандар болот жамшиев өзүбүзгө келип мындай өзүнчө бир башкача эйфория болду да. Анан Оскарга сыйлыгына атсалышып аткан тасмалар эми ал жака оңой эмес тасмалар катышат да. Абдан баягы чоң пиар керек. Чоң пиар жасаш үчүн чоң каражат керек. Биринчи кайсы тасманы жараткансыз? Арадан 60 жыл өтүп, ушул эгемендүү Кыргызстанда алгачкылардан болуп, ушул А-класстагы гран-прини алып атканыбызга мен да ишене албай атам. Коммерциялык багыттагы тасмалар көбүрөөк тартылып атат да. Буну ачык айтыш керек, мамлекет кино тармагына абдан чоң көңүл буруп атат. Бул жасалмасыз тартылган эң мыкты даректүү тасма. Саламатсызбы, кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы. Биз бүгүн Германиянын Оберхаузен шаарында өткөн абройлуу эл аралык кино фестивалдын гран-присин жеңип алган жана тасмасы Оскар сыйлыгына атсалышууга мүмкүнчүлүк алган таланттуу режиссер Илгиз Шернияз Турсунбек уулу менен маек курабыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Рахмат, чакырганыңыздарга. Биринчиден алган сыйлыгыңыз куту болсун. Рахмат. Анан мына ушул абройлуу сыйлыкты алыш бул ар бир эле режиссердун колунан келе бербейт негизи. Анан Оскар сыйлыгына атсалышкан биринчи тасма тууралуу кеп кылалы. Бул кайсы тасмаңыз ушул сыйлыкты жеңди жана кандай критерийлер менен жеңди? Деги эле ушул Оскар сыйлыгына атсалышууга мүмкүнчүлүк алуу канчалык баягы кыйынчылык жолдор басып өттү дейли, Негизинен бул тасмабыз даректүү тасма. Жайлоого карай узак жол деп аталат. 24 мүнөт. Бул фильмди биз дүйнөлүк премьерасын ошол абройлуу А-класстагы кинофестивалдардын кайсысына жөнөтсөк болот деп ойлонгонбуз. Себеп дегенде А-класстагы кинофестивалдарга өтсө, конкурстук бөлүгүнө өтсө эле бул чоң жеңиш болуп саналат да негизи. Себеп дегенде канчалаган кинолордун арасынан таңдалып А-класстагы кинофестивалда көрсөтүлсө бул чоң жеңиш. Анан биз өзүбүз бир январь-февраль айларында толугу менен кинобузду бүттүк. Анан эң жакынкы январь-февраль ушул жылы, Ооба. Анан эң жакынкы кинофестиваль Оберхаузен болду. Анан ошол жакка биз жөнөттүк. Анан ошол көп өтпөй эле ушул февралдарда бизге жооп келди. Негизги программага өттү. Оберхаузен деген бул дүйнөлүк кыска метраждуу фильмдердин бир эң көрүнүктүү, эң абройлуу кинофестивалы да. Ал жакта чоң фильмдер көрсөтүлбөйт. Бир гана көңүлдүн бардыгын ошо кыска метраж фильмдерге бурат. Кыска метраждуу фильм дегенибизде ал жерде анимация бар, ал жерде оюн фильмдери бар, жана даректүү тасмалар бар. Бирок аларды бөлүп карабайт экен. Бир эле конкурс болот, ошол конкурста бардыгы атсалышат. Анан биздин фильм даректүү тасма болгон үчүн мындай эмне жөнүндө баяндалат десеңиз, биздин фильм жайлоого көчүп бараткан жаш үй бүлөнүн окуясы. Ал бизге абдан тааныш. Себеп дегенде жыл сайын адамдар жайлоого көчүшөт. Ал жөнүндө абдан көп фильмдер тартылган. Жюрилер дагы, калыстар тобу дагы айтышатты. Биз мындай фильмдерди, буга окшогон фильмдерди, темасы тааныш бизге деди. Бирок эмне үчүн гран-прини бергенин дагы алар түшүндүрөт экен аягында чыгып. Анан айтышты. Бул фильм башкалардан салыштырмалуу, бул фильмде жасалмалуулук жок. Кармандарыңыз дагы абдан жандуу. Кино тили менен эң башкысы мындай закадровый текст же болбосо бир сөздүн күчү менен чыгып кеткен учур эмес. Биз көрүнтүлөр менен, көрүнүштөр менен да баягы жасаганбыз монтажды. Буну Артыкбай Сүйүндүков агайыбыз менен чогуу биргеликте 6 айдай монтаж кылганбыз. Ошолордун бардыгы мындай таасир берди албетте.
Анан жюрилер айтты, бул жасалмасыз тартылган эң мыкты даректүү тасма. Операторлук иш дагы, жаратылыштын көрүнүшү дагы абдан баа жеткис деп комментарий беришти да. Анан негизи ушул тасманы тартуу идея өзүңүздүкү да? Ооба, өзүмдүкү. Буга чейин да даректүү тасмаларды тартканбыз. Анан бул жолкусунда эмне үчүн бул темага мага жакын болду? Себеп дегенде менин тайке тайталарым нарындан болот, Атбаш районунун Терек суу айылынан. Анан кичинекей кезимде мен элес буласы эсимде калган, ошо биздин жайлоого чыгып атканыбыз, жайлоонун көрүнүштөрү, боз үйдөгү эртең мененки көрүнүш, кечки көрүнүш. Анан бирок аң сезимим жетип чоңойгондо жайлоого бара алган эмесмин да. Жайлоого анткени чыкпай калышты. Тайтамдар дагы, тайкелерим дагы. Анан бир ичимде калып калат экен, жайлоого чыккым келип, анан ушул жөнүндө балким фильм тартыш керекпи? Анан мындай нерсе бар да, адамдар бир шылтоо болмоюнча бир иш жасай албайт экенбиз да. Анан өзүм башка дагы тармакта фильмдерди тарттык. Анан келем жайлоо боюнча фильм тартып көрбөйлү, балким кызык болот деп анан каармандарды издеп баштадык. Анан ошол кезде кино департаменти сынак жарыялап калды фильмдерге. Ошондо сценаристти барып, ал жактан түшүндүрүп, идеябызды питчинг кылып, анан кийин алар жарым-жартылай департаменттин колдоосу менен ушул фильм тартылды. Бул департамент менен Айтыш фильм киностудиясынын биргеликтүү чыгарган бир киносу болду. Менимче бул фильмде мындай абдан эле чоң бир өзгөчөлүк жасадык деп айта албайм. Бул жан дүйнөбүз менен тарткан бир жагымдуу кино болду деп айта алам. Өзү тасманы жаратыш үчүн дагы бир топ каражат керек го негизи. Бул даректүү тасманы тартууга канча сумма каражат жумшалган? Эгер суммасын айта турган болсок, ачык кино департаменти 400 миңдөй сом бөлгөн. Бирок бул 50% колдоо, 50%ын өзүбүз табабыз да. Ошол 400 миң сом, аны билесиздер, баягы ал банктык шотко түшүп, анан кийин колубузга бир 340 миңдей сом тийди. Ошол акча менен анан Айтыш фильм киностудиясынын колдоосу менен албетте анан ал суммага өзүбүздүн каражатыбызды кошуп, кайра үндөрдү жасап, айтор аягына чыгардык. Негизи ушул сынакка катышып атканда сизден тасма жеңет деп күттүңүз беле? Жок, сиз күтө албайсыз. Себеп дегенде А класстагы кинофестивалдар саналуу эле да дүйнө жүзүндө бир ашып кетсе 15 эле фестиваль бар. Анан аларга катышуу укугун алуу эле чоң жеңиш болчу да. Бирок биз ичибизден ниет кылганбыз, гран-при болбосо дагы бир сыйлыкты алып келсек, жөн келбесек деген бир ички баягы ойлорубуз бар болчу. Анан бир эмес 2 сыйлык алды да биздин гран-при, анан министрдин 2-чи сыйлыгын дагы. Ошол министрдин 2-чи сыйлыгын тапшырып атканда мен ойлогом, болду, ушул менен бир сыйлык эле берет, эми 2-чи сыйлыкты бербесе керек, эми гран-при эле калды депчи. Анан гран-прини айтып атканда биздин фильмге мындай окшош сөздөр сүйлөнүп атты. Анан фильмдин аталышы аталмайынча мен ишенбей аттым да аягына чейинчи. Анан фильмдин аталышы айтылып, гран-прини айтканда, анан ошондо өзүбүзгө ишене албай, кантип эле биз тарых жаратып калдыкпы? Бул сыйлыкты алгандар Болот Шамшиев эсибизге келип мындай өзүнчө бир башкача эйфория болду да. Анан сахнага жетип эле айттым, мен билгени кечирип коесуздар дедим, бирок 60 жыл мурун Болот Шамшиев ушул фестивалда ушул гран-прини алды эле. Арадан 60 жыл өтүп, ушул эгемендүү Кыргызстанда алгачкылардан болуп, ушул А класстагы гран-прини алып атканыбызга мен да ишене албай атам. Бул жеке мен үчүн эле эмес, кыргыз коомчулук үчүн, кыргыз киночулар үчүн чоң тарыхый жеңиш деп билем деп ошол жерде мындай өзүмдүн ыраазычылыгымды билгиздим жюрилерге. Акыркы жолу Болот Шамшиев алган, андан кийин бир дагы кыргыз али элекпи ошондо бул сыйлыкты? 1965 жылы Болот Шамшиев Манасчы даректүү тасмасы менен алган, Саякбай Каралаев тууралуу тартып. Анан мага дагы чоң киночулар чыгып айланышып куттуктап анан айтып атты, 1983 жылы дагы Шамил Жапаров алган сыйлыкты депчи. Анан мен дагы тактоо иретинде айттым, мен да карап көрөйүн.
сайтында башка жактардан караганга убакыт болгон жок. Менин билишимче ошо Болот Шамшитов айтып атат көбү дедим. Бирок Шамил Жапаровдон мен ойчу 1983-жылы абдан жакшы фильми бар болчу, Кочевье космонавтов деп. Ошол фильми менен алды да. Бирок эгемендүү Кыргызстандын тарыхында ооба биринчи фильм болду. Эң сон. Негизи баягы Оскарга сыйлыгына атсалышып аткан тасмалар эми ал жакка оңой эмес тасмалар катышат да. Мунун жыйынтыгы кандай болушу мүмкүн деп күтүп атасыз? Мындай болжолдуу бир эсептөөлөр болот да. Жакшы тилек жарым ырыс деп коет. Жакшы ниетибиз бар. Эми ал жакка дагы аракет кылып, катышып, ал жак чоң бир күчтүү, чоң финансылык колдоону талап кылат. Себептен ал жакта сиз өзүңүздүн пиарыңызды жасашыңыз керек, фильмиңиз жөнүндө көптөгөн журналдарга интервьюларды уюштуруш керек, сиздин фильм жөнүндө ал жактагылар билип калыш керек. Анткени Оскар бул деген эми эң бийик чоку да, анан ал жакта абдан баягы чоң пиар керек. Чоң пиар жасаш үчүн чоң каражат керек. Бирок биз мүмкүн ала буйруса, мүмкүн эмне үчүн тарых жасабаска. Балким. Буйруса. Анан мына ушул негизи кино тармагына качандан баштап аралашып баштадыңыз? 2013-жылы мен орто окуу жайды айылда мектепте бүтүрүп атканда кесип таңдаш керек болот да. Анан өзүм мындай ойлочумун да, эмне кесип таңдасам, балким журналист болсомбу, балким дипломат болсомбу деп анан кино жагынан да көп кабарым деле жок болчу. Анан ошол жылдары мындай дал келгендиктенби кандай болуп калды, Курманжан Датка фильми чыгып баштады. Аны өзүбүздүн агабыз Садык Шажинас тарткан үчүн баягы маалыматты мен көп угуп аттым. Фильмдер съемкалары болуп атат, тартылып атат деп анан Бишкекке келген жылдары ошол 31 августта ачылышы болуп, мындай кандайдыр азыр ойлосом эң алгач ошондой таасир берген экен да, мен кийин түшүндүм. Анан Манас университетин бирок өзүм каалоом менен таңдагам. 9 класста бир келип Манас университетин көрүп калдым. Анан ошол жакта бирок эмне бөлүм бар экенин билчү эмесмин. Ана мен коммуникацияны багыт көздөп жүргөм. Коммуникациядагы барсам, радио, телевидение, кино, искусство деп жазылып турат да. Анан кийин мен каалагандардын баарын бир жерге топтоп койгондой сезилди да. Анан ошол бөлүмдү таңдап алып, ошол жерде кыргыздын легендалары болгон Манасбек Мусаев өңдүү, Артыкбай Сүйүндүков, Молот Сейтмамбет Аконов, Бекболот агайыбыз бар, Стамбулбек Мамбеталиев, Бекболот Айдаралиев өңдүү агайларыбыздан анан билим алып, ошол Манасты бүтүрүп, анан кино тармагына аралашкам. Биринчи кайсы тасманы жараткансыз? Биринчи биз студенттик кезде окуп жүргөн кезде баягы тапшырмалар болот. Ошол тапшырмабызга студенттик тасмабыз бар. Мергенчи деген бул белгилүү биздин таланттуу агайыбыз, сүрөтчүбүз Айып Алакуновдун бир картинанын жаралуусу туурасында тартканбыз. Андан кийин дипломдук ишибиз Көкбөрү туурасында болду. Көкбөрүнүн келип чыгышы. Мен негизи эле мындай улуттук баалуулуктарга жакын экем да. Себеп дегенде андан кийин биз Аламан оюнун тарттык. Андан кийин игровой биздин оюн фильм Манасчы тууралуу бар. Ал дагы жакында фестивалдарга жөнөтүлүп атат. Жаңа фильм ал дагы буйруса дагы фестивалдардан жооп келет, жеңиштерге жетебиз деген ишеничтебиз. Бунун баардыгы мен ойлойм, бала кичинекей кезинде эмнени көрсө, ошол нерсе таасир берет экен. Мен тамашалап калам, мен баталуу баламын депчи. Себеп дегенде биздин үйгө ошол кезде менмин деген көрүнүктүү инсандар, манасчылардан баштап Уркаш Мамбеталиев баштаган манасчылар, акындардан Туганбай Абдиев, Ашыралы Айталиев, Элмирбек Иманалиев өңдүү, деги коюңузчу саясаттагы президент, премьер-министр башында кичинекей бала болуп, колуна суу куюп, батасын алып жүргөн бала болчумун да айылда. Анан баталар кабыл болот дегени ушул айтор жараткан Алланын буйругу менен бизге ушул А класстагы абройлуу сыйлык туш келген экен. Бул бизге өзүбүзгө ишенич берип, дем берип атат. Буйруса. Бул сиздин эл аралык деңгээлдеги биринчи сыйлыгыңызбы? Жок, буга чейин сыйлыктарды алганбыз, бирок А класстагы гран-прибиз биринчи. Буга чейин кандай сыйлыктарды алдыңыз эле? Буга чейин Кыргызстандын өзүндө өтүп жүргөн биздин улуттук кино сыйлыгыбыз бар, Агыл Бирс деген. Агыл Бирсти Аламан фильминен алганбыз.
көптөгөн мындай аттарын санап отурсак убакыт керек, бирок 30дан ашык кинофестивалдардын жеңүүчүсүбүз негизи кинофестивалдарга. Бирок мындай А класстагы кинофестивалдардан гран-при алган бул биринчи фильм. Биринчи фильмибиз биздин дагы. Өзүңүздүн идеяңыз менен тартылган азыр сиздин канча тасмаңыз бар? Бул эгер студенттик дипломдук ишти менен эсептегенде 3-чү тасма болот. Кыска метраждуу 3-чү тасма. Бирок биз кыска метраждуудан эми чоңго өтүп атабыз, буюрса акырындан убакыт келди окшойт чоң тартканга деп. Кыска метраждуу тасмалардын хронометражы канча болот? Негизи болжолдуу түрдө айтканда бир 10 мүнөттөн баштап бир 30 мүнөткө чейин. Ушунун тегерегинде болуш керек. Могу жайлоого карай узак жол тасмаңыздын аты. Бул тасмада ошол бир үй-бүлө чыныгы окуя чыгалдырылган да? Ооба, бул даректүү тасма. Даректүү тасмада актер, актриса дегендер болбойт, чыныгы кармандар менен тартасыз. Анан фильмди мындай көргөндө көп адамдар мындай түшүнүшү мүмкүн. Бул мен айтам, канча пайыз даректүү тасма деп сурашат да. Мен айтам 100% даректүү тасма. Себептен биз кармандардан бир оң жакка бурулуп коюңуз, бир ушул кыймылды, аракетти кайра кайталап коюңуз деп суранган жокпуз. Себептен биз алардын канчалык кыйынчылык менен көчкө чыгып баратканын, малдарды айдап баратканын көрүп, анан ошончо малды кайра артка айдап коесузбу деп айтыштын өзү мындай адепсиздиктей көрүнөт да. Анан биз болгону аракет кылып, биздин команданын ар бир мүчөлөрүнө мен терең ыраазычылык билдирем. Кино жалгыз эле адамдык боло албайт. Кино албетте команданыкы. Ошол командада негизги жүктү алган биздин операторубуз Караш Жанышев, анан Адилет Бактыбеков, Амантур Адыранов. Булардын бардыгы чоң иштерди жасады. Өзгөчө ал жакта оператор ошол жарыктын жардамы менен ошол кыймыл аракеттерди убагында тартып калган үчүн бул фильм дагы өзүнүн көркүнө чыкты да. Карманды кантип таптыңыздар? Карманды издедик, кадимкидей эле. Мен Бул мындай тасмага түшө берем деп бардык эле үй-бүлөлөр макул боло бербейт го дейм. Ооба, анын үчүн себептегенде биз бул жактан ошол биринчи сценарий жаралып, департаменттин колдоосу болгондон кийин биз кармандарды өзүм билген тайкелеримден сурай баштадым. Биздин туугандар чыкпай калды эми, бирок кимди мындай тартсак болот, ким чыгат тааныштардан деп, анткени тааныш эмес адамдар менен байланыш түзүп, аларды тартууга макул кылуу кыйынчыраактай сезилет да. Анан ошол туугандарыбыз айтып калды, жакын коңшуларыбыз жайлоого чыгат жыл сайын, мен сүйлөшүп көрөйүн. Анан айттым, сүйлөшүп көрүңүз, эгерде мындай каалоосу болсо эле кичине, мен барып өзүм сүйлөшөм депчи. Анан айтты, келсең болот деп. Анан нарынга барып, ал үй-бүлөсү менен жолугуп, башкы карманыбыздын аты Азиз байке, ал Азиз байке менен жолугуп, анан абдан жүрөгүнүн ичинде кири жок деп коебуз го, ошондой байке да. Үй-бүлөсү дагы абдан мындай ачык, ыймандуу, анан барып эле айттык, ушундай оюбуз бар. Жакшы оюбуз бар. Биз бул фильм аркылуу бир мындай жакшы нерсени көрсөтсөк дейбиз. Анан өзүңүздөргө дагы жеке архив болуп калат деп сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан дагы бир 2-3 айдан кийин кайра байланышып, жайлоого качан чыгасыздарды билип турдук да, улам барып сүйлөшүп. Анан нарында кичине күн кечирээк жылыйт эмеспи, ал жакта майдын 15-теринен кийин ушу жайлоого чыгышат экен, ошол убакта барып тартканбыз. Ошол учурда тартуу процессиндеги кыйынчылыктар эмнелер болду? Кыйынчылыктар эми биринчи кезекте жол. Анткени машина менен ошол баягы жолго баратсаңыз эле дөңгөлөк жарылып калат. Же болбосо жамгыр туруп жаап салат. Бардык кийимдерибиз суу, алмаштырайын десең, отуроюн десең, баягы эч кандай эме жок да, шарт. Анан ошол суу кийимдерибиз менен окуяны кармап тартып. Бул кинодо кыйынчылыктар болот. Келип тамашалап калышат, кино бул кыйно депчи. Бирок ар бир өзүнүн кесибин жакшы көргөн инсандар аны мындай туура түшүнүү менен кабыл алат. Бул ар бир кесиптин кыйынчылыктары болот. Тасма канча убакта даяр болду, жаралды дегени? Негизи ой мындай көп жүрө берет сиздин мындай оюңуздачы, тартсам деп, анан ошол ойду жыйынтыктап толук өзүңүздүн биринчи башыңызда монтаж жүрөт да. Ошол анан даяр болуп бышып калгандан кийин сезесиз, ошондо алып туруп аны
бир ошо тартылуу процессин эле айтсам, бир 2 жумада эле тартылган негизичи. Бирок монтаж көп убакыт алат да. Себеп дегенде сиз көп материал тартып келип аласыз, анан тартып келген материалдардын баарын карап чыгып, керектүүлөрүн алып, кереги жокторун ыргытып, кесип, кескилеп атып, анан ошондой фильм жаралат да. Бул мындай монтаж абдан узак процесс. Анан сиз эми көбүнчө руханий баалуулукка, улуттук баалуулуктарга кызыгам деп атпайсызбы? Ушундай тасмаларды көбүрөөк жаратам депчи. Анан азыркы учурда эми сиз жаш чыгып аткан режиссер катары азыр биз байкагандан коммерциялык багыттагы тасмалар көбүрөөк тартылып атат да. Ооба. Сиз азыркы кино индустриянын абалына кандай баа бересиз жаш режиссер катары? Негизи кино тартылып атканы бул абдан жакшы нерсе. Бир кезде кыргыз фильмдердин ордуна чет өлкөлүк фильмдер көп болчу да. Азыр байкасаңыз чет өлкөлүк фильмдер аз, кыргыз фильмдери көп. Бул кубандырарлык нерсе. Экинчи жагы бар. Деңгээл өсүп атабы, сапат өсүп атабы деген нерсе бар. Сапат мурдагыга салыштырмалуу өстү. Бул техникалык жактан алганда жаңы камералар, жаңы техникалар бир топ эле көтөрөт. Эгер сиз бүгүнкү күндө сапатсыз бир фильм тартсаңыз, ал элдер көргөндө эле түшүнүп калат, ал сапатсыз экен. Анткени сапаттуу кинону көрүп калышты техникалык жактан. Эми кеп жөн эле акча табыш үчүн фильм жаралыш керекпи деген суроо да. Бул коммерциялык фильмдердин тартылышы жакшы, бирок бир учур келет, мен ишенем, акча менен кино аркылуу элге бир кандайдыр бир элди алдыга үндөй турган, жакшылыкка тарта турган бир чыгармалар жаралып баштайт да. Себеп дегенде бүгүн элдин табити комедияда болчу, комедия көп тартылып кетип, эми биз мындай ужаска жакыныраак бир кинолорду тартканы кетип атабыз да. Анан элди күлдүрүп, анан коркутуп эле акча таба берген бул ар бир режиссердин абийиринин бир жоопкерчилиги. Акча табыштын бир жолдору катары кабыл алса болот. Бул да туура өзүнүн жанын багыш керек. Бирок мен өзүм кичине ал нерсеге мындай колдоочулардан эмесмин да, ал тараптычы. Себеп дегенде мындай Руслан Акун мисалы үчүн жакшы көрсөтүп койду да, менин оюмча, Бейиш эненин таманда фильми менен. Руханий агартуучулук фильм менен дагы акча тапса болорун. Демек, ушул жактан алганда биз жакшы фильмдерди мындай биз элге дагы акча табабыз деп эле ачык эле айтып салбай, мындай элди жакшылыкка чакыра турган фильм тартсак дагы эл аны колдоп аларын ушул фильм далилдеди деп ойлойм. Сизде ушундай коммерциялык багыттагы фильм тартайын деген ой жокпу? Ачыгын айтканда болот, анткени баягы финансылык жактан алып караганда кичине кыйынчылыктар болгондо, балким биз деле коммерциялык кино тартып кетсекпи деп ойлоносуз да. Бирок коммерциялык фильм тартып аткандарга мен ыраазы болгонум, алар акча таба билишет ошо коммерциялык фильмдергечи. Анткени бирөөнү сиз фильмиңизди тартыш үчүн бирөөнү ишендиришиңиз керек, ынандырышыңыз керек, спонсор табышыңыз керек да. Бирок экинчи жагынан коркунучтуу нерсе бар. Коммерциялык фильм тартып кеткенден кийин сиз артхаустун фильмин кайра тартасызбы? Ошол бир чоң ой болушу мүмкүн да. Бирок менин планым негизинен бир тарыхый тасмаларды тартуу. Тарых жаратуу. Тарых жаратуу деген туура болобу билбейм, бирок мен тарыхый каармандарыбыз бар, ошолордун баягы элге кылган жакшылыктарын кайра элге берсек, элдер ошол нерселерге суусап тургандай сезилет мага. Азыркы учурда, э? Ооба. Мисалы үчүн карасаңыз, кайра мен азыр өзүмдүн 30 жаш курагымда ошол фильмдерди, ошол бир үзүндүлөрүн көп көрөм да. Мисалы үчүн Раймалы менен Бегимайдын айтышын да, мисалы үчүн фильмде тартылып калган. Бирок ошондой күчтүү фильмдер азыр эмнеге чыкпай атат деген суроо болот. Режиссерлор жакшы болбой атабы? Жок, мен азыр мурда кандай эле, мурда эми менин оюмча СССРдин учурунда киного кандай кааласаңыз сценариңизге жараша акча бөлүнчү. Сиз 2 күн Түркменистанга барып тартам десеңиз да, Африкага барып тартам десеңиз да, сизге макул. Кайсы жактан барып тарт, жакшы кино болсун деп барлык жана мүмкүнчүлүктөр берилчү да. Азыр сизге чектелүү убакыт коет, чектелүү бюджет берет. Анан албетте шашып тарткан фильмдер көп болуп атат да. Ошон үчүн сапаты жагынан, мааниси жагынан калып калып атабыз. Бирок салыштырмалуу түрдө
Буну ачык айтыш керек, мамлекет кино тармагына абдан чоң көңүл буруп атат. Каражаттарды чоң берип атат. Проекттер абдан көп. Эми кезек киночуларда ошону туура жакка жумшап, жакшы эл көрө турган фильмдерди жасаш керек. Мен ошол дайыма айтып жүрөм, бул элди сугара турган бир фильмдерди керек. Мен акындар тууралуу укмуш фильмдер тартылыш керек деп эсептейм. Тарыхый каармандар жөнүндө тартылыш керек деп эсептейм. Себептен ошондой кинолорду көргөндө кыргыз экени менен сыймыктана тургандай фильмдер болуш керек да. Тарыхый ошондой унутулгус баягы көп муун көрө турган тасманы жаратыш үчүн ошондо сиздин оюңуз боюнча убакыт анан акча керек деп атасыз, бул кесипке да барып такалбайбы? Кезекте режиссер ошол теманы жакшы билиш керек. Бул режиссер, мыкты режиссер болуш керек. Мыкты режиссерлор болуш керек. Анан ошол мыкты режиссерго мыкты колдоо керек. Бул эки жактан тең болуш керек да. Эгерде өзүңүз ойлосоңуз, эгер ал кыргыздын салтын билбесе, кыргыздын баалуулугун өзүнө сиңире албаса, анан кыргыздын темасын кантип тартат? Ал үстүртөн тартып коюшу мүмкүн. Бир үстүртөн элечи, ошол темага кирбей эле. Ушундай болуш керек деп элечи. Ал эми ичинен кыргыздын баалуулугун билген, кыргызга ушундай жакшы тасма жараткысы келген, баягы жетадасын билген деп коебуз да. Ушундай нарктуулукту бере алган, барктуулукту бере алган режиссерлор ичинен бышып туруп ошол каражат кенен коюлуп берсе, сонун тасмалар жаралат тарыхый. Сонун тасмалар жаралат. Бизге бул техникалык жактан да азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар, бардык жагынан мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болгону ошол нерсени жасаш керек. Бул бир адамдын колунан келбейт, буга команда керек. Командадагы жан үрүп ошону мындай ынтымактуу колдоп коштошубуз керек да. Бизде кыргыздарда аттең деп коем, мындай ушундай жаралып калганбызбы, же адамдардын баары эле ушундай ичтарлык көп. Ичтарлык абдан көп. Анан бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди коштоп, баягы өсөр элдин балдары бири-бирин баатыр дегендей болуш керек да. Бири-бирибизди колдоп, мактап, эмне акыл керек, ошонун баарын сурап туруш керек. Анан бул тартпасын, мен тартайын, бул кыла албайт, мен кыла алам деп, мен деп отура берсек, болбой калат. Мен дайыма өзүм айтам, ыйман болуш керек да адамдын ичиндечи. Өмүр кыска, ошол кыска өмүрдө мындай аны жамандыкка, аны ушакка, аны бир жаман сөздөргө арнабастан ошону ошол убакытты бир туура пайдаланып, барктуу, жакшы жашап өтүш керек, из калтырып өтүш керек деп ойлойм да, из калтырыш керек, жакшы из калтырыш керек. Сиз жакшы көргөн тасма кайсыл? Мен дагы ушундай дүйнөлүктөн бир далалы, Кыргызстандан бир далалы, мен дагы ушул деңгээлде бир тасманы жараткым келет деген бир тасма барбы? Кыргызстандан бул бардык эле киночулардын бир эңсеп көргөн тасмасы, буну бардыгы мойнуна алат. Бул Төлөм Шакеевдин Бакайдын жайыты фильми. Мага абдан жагат бул дагы фильм. Дүйнөлүк деңгээлден алып караганда бир нече фильм бар, бирок мындай тарыхый деп атпаймынбы? Тарыхый окуяны укмуш чагылдырган, менимче, Апокалипсис фильми, Мел Гибсондун, режиссер Мел Гибсон. Укмуш тартылган фильм. Ушул эки фильмди айта алам. Режиссер катары эл аралык баягы чоң тасмаларды жаратып жүргөн режиссерлордон сабак алгансыз да, буга чейин же өзүңүздүн эле баягы алган билимиңиздин деңгээли менен? Билимимди ошол Кыргыз-Түркманас университетинен ошол айтып өткөндөй легендарлуу оператор, ак кеменин оператору Манасбек Мусаев агайдан, Артыкбай Сүйүндүков агайыбыздан билим алдым. Анан кийин бардык эле биз кыргыз киночулар мындай саналуу эле да, көп эмеспиз, азбыз. Ошол агайлар менен мамилем түз, алардан кеп кеңешин дайыма алып турам, бардык агайлардын. Анан эми алдыда кандай тасма жаратайын деген оюңуз бар? Эң жакынкы планда Аламан оюну тууралуу даректүү чоң кино жаратсакпы деген ниетибиз бар. Биз ага чейин кыскасын тартканбыз. Анан ошол фильмди мындай дүйнө эли биздин Аламан оюнун көрсө деген ниетибиз бар да. Ага кызыккандар дагы бар, эң кызыктуусу чет өлкөлүк продюсерлердин да кызыгуусу бар бул фильмге.
Жакында эле Каннада өткөн баягы кинофестивалда ошол биздин проектибиз тууралуу дагы сөздөр болду. Жакын арада буюрса мындай процесс башталат. Кармандарды издөө, кайсы жерде тартсак болот, анан ала буюрса бул жыл жээнки жылы тартылыш керек. Өзү бир тасманы жаратууга, жакшы тасма жаратууга 1 жыл убакыт жетебичи, андан да көп кетип калышы мүмкүн? Эгерде бул тарыхый болсо 1 жыл жетпейт менин оюмча. Себеп дегенде тарыхка кылдатма эмне кылыш керек. Костюмдар, жерлер, мындай кичине ката кетип калса эле бул өзүнүн баалуулугун жоготуп коюшу мүмкүн да. Анан тарых дегенибиз баягы далилденген, такталган маалыматтар болбосо, кийин тасма бүткөндөн кийин көп талаш тартыштар алып калат да. Ошон үчүн тарыхый фильмдерге кичине кылдатма эмне кылып көбүрөөк убакыт кетет. Ал эми мындай тарыхый эмес фильмдер болсо, каражат бардыгы дайын болуп, сценарий дайын болсо 1 жыл жетет албетте. Анан эми жанагы сиздин баягы жеңген тасмаңызга кайра кайтып келгим келип атат. Оскар сыйлыгына ат салышууга мүмкүнчүлүк алды. Ошондо кийинки процесс кандай болот? Кийинки процесс качан жыйынтыгы чыгат дегендей. Оскар негизи азыр калп айтпасам, бир январь-февраль айларында тапшырылат да. Анан ага чейин да убакыт бар да. Ага чейин да башка кинофестивалдардан жеңгендер ошол Оскарга ат салышууга мүмкүнчүлүк алат. Сиздин тасмаңыз кийинки жылы берилет ошондо. Ооба. Алар баягы 2025 жылкы фильмдердин мыктыларын 2026 жылы аныктайт да. Анан ал жака азыр биз продюсерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кантип туура кадамдарды ташташыбыз керек. Кантип Оскарга бир кыска тизмеги деп коебуз, шорт-лист деп, ошого кантип кире алабыз. Ошол боюнча азыр сүйлөшүүлөр болот. Ага мен ичимен билип атам, чоң каражаттар керек, чоң тааныштар керек, чоң пиар керек. Бирок эми балким Алан буйругу менен колдоочулар чыгып, балким бул фильмибиз жакшы чет өлкөдө пиарланып, дагы бизде мындай азыр чоң фестивалдардан чакыруулар бар да. Мүмкүн ал жактан дагы байгелүү болуп, ал жактан да көптөгөн жюрилер менен таанышып, алар болсо фильм тууралуу жакшы сөздөрүн жакшы басылмаларга жазса, анан Оскардагы таңдаган адамдар бар да. 2000дей киши Оскарда таңдайт да сыйлыгынчы. Ошол 2000дей киши бардык эле фильмдерди көрүп отурбайт да. Ошол фильмдерге канчалык пиар болгон сайын, канчалык белгилүү журналдар, белгилүү чыккан сайын белгилүү адамдар айткан сайын ал фильмди мындай көргүсү келет да, кызыгуусу. Анан ал фильмди көрсө, аларга жакса, анда мүмкүнчүлүктөр көтөрүлө берет. Бирок эмне үчүн кыргыз фильми канчалаган жылдардан бери Оскардын шорт-листине кире албай келебиз? Маселе ушунда. Мүмкүн биз туура эмес. Чейин кирген эмес, Мен капа кылып албайм, бирок мен билбейм. Кыргызстандын тасмасы шорт-листке кирди дегенди мен билбейм. Ого элекмин. Балким жаңылышып алышым мүмкүн, бирок ого элекмин чындап. Анткени шорт-листке кирген фильмдер теги сыйлык тапшыруу аземинде чакырылыш керек да. Шорт-листке киргендер. Баягы көрүп отурбайсызбы? 4 фильмден бирөөсү жеңет, 4 актёрдон бирөөсү жеңет, 4-өсүн тең карап отуруп, анан арасынан бирөөсү чыгат да. Андай болуп биздин кайсы режиссерубуз барды, кайсы фильмибиз барды мен билбейм. Мен оюмча жок. Балким мени туура эмес сүйлөсөм дагы мүмкүн айтып коюшат. Могу фильм барган, шорт-листке кирген, биз ошол жерде отурганбыз деп айтса, анда мүмкүн. Мен бирок өзүм киного кызыгып баштагандан бери кыргыз тарыхын дагы мындай окуганда, кыргыз киносунун тарыхын окуганда дагы андай фильмдер болгон эмес. Анда Илгиз мырза, биз ушуну менен маекте жыйынтыктайбыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Балким ошол тасмаңыз ошол Оскар сыйлыгын жеңип калса, дагы бир чакырабыз деген ойдобуз. Алла буйруса. Буйруса. Анан мындан кийинки ишиңиз ийгиликтүү болсун, Рахмат. Урматтуу Кабар агенттигинин көрүүчүсү жана окурманы, биз бүгүн ошол Германиядагы Оберхаузен шаарында өткөн абройлуу эл аралык кинофестивалда гран-прини жеңип алган жаш режиссер, таланттуу режиссер Илгиз Шеринияз Турсунбек уулу менен маек курдук. Ушуну менен биз берүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.